Саламатсызбы, урматтуу достор. Мен угулуп атамбы? Көрүп жаткан достор, үнү чыгып атабы, айтып койсоңарбы, Кичпейилдикке. Чоң рахмат достор. Силерден сураныч, ушул түз эфирди Кичпейилдикке бөлүшүп койсоңарбы, поделиться кылып. Башка жарандарыбыздагы, башка региондордогу катуулдарыбыз дагы уксун. Бул биз үчүн аябай маанилүү, досторум. Бүгүнкү түз эфирибиз bundan bir gün murda болгон, же 2 күн мурда экен, так эсимде жок. КТРКдагы түз эфирде өткөн Жогорку Кеңеш шайлоосуна байланыштуу талапкерлердин дебаты жөнүндө, ал дебаттан кийин президентибиз Садыр Жапаровдун коомчулукка таркаткан жалган маалыматы жөнүндө болот. Ошондуктан урматтуу биздин тарапташтар, урматтуу бизди көрүп аткандар болсо, бөлүшүп коюшту мен көптөн көп өтүнөм. Анткени алар ошол жалган маалыматтарын өздөрүнүн бийлигине таянып, мамлекеттик телерадио компаниялар аркылуу таркатып, элди шайлоонун алдында оюн бурмалаганга ачыктан ачык аракет жасап жатышат да. Ошондуктан урматтуу достор, бүгүн технологиянын өнүккөн заманы, бүгүн шүбөгени капка каталбай турган заман. Биз отуруп эле жалган айтып койсок, элдин баары ишене берет дегенден алыс болушубуз керек. Тилекке каршы катардагы эле адамдарыбыз эмес, өлкө башчылары дагы ушундай чологойлор менен жашайт экени мени өкүндүрөт. Могул жакка кирип, могул жаңкы фейктер. Азыр силер жөнүндө дагы айтам, фейктер жөнүндө дагы. Баса, мен унутуп калыпмын. Ушуну да жазып алайын. Ушинтип эле өздөрү эстетип турат да, эмнени айтышты, кырчаңгыдай болуп сөйкөнүшүп, тилиңден сууруп айттыртышат да. Урматтуу достор, түз эфир негизинен 5 багытта болот. Биринчиси бул кумтөр маселеси боюнча, экинчиси ошол Садыр Жапаров айтып аткан ичкүйдүүлүк боюнча, үчүнчүсү бүгүн театралдаштырып өткөргөн, сахналаштырган саясий шоу боюнча, коопсуздук кеңеши боюнча, төртүнчүсү мен президентке бир-эки кайрылуум бар. Эң акыркы 5-чи темабыз бул эки жүздүүлүк боюнча. Урматтуу достор, бизди көрүп аткан болсоңуздар, сиздерден суранам, угулуп атабы, ошону айтып койсоңуздар. Биз баштасак. Aldım. Угулуп атат да достор, баштай берелиби? Туура айтасыз. Нургазы Мусаев деген жазат, комментарийлерге карабай эле дейт. Комментарийге эмес, азыр анча-мунча чоң бийликтин төбөлүндө отурган адамдардын да сөзүнө көңүл бурбай жашай бере турган заман болуп калды. Сөздөп эле оозуна келгенди оттой берген заман болуп калган турбайбы? Урматтуу достор, bundan 2 күн мурда КТРКнын түз эфиринде дебат жүрүп жаткан учурда Текебаев, Атамекен партиясынын лидери Текебаев Өмүрбек Чиркешевич
мындай Кумтөр боюнча бир билдирүү жасады да. Ал билдирүүнүн мындай жалпак тил менен айткандагы маанисин түшүндүрсөм, Кумтөрдү биз өткөрүп алган жокпуз. Кумтөрдү биз басып алган боюнча эле дайын дареги жок кармап отурабыз деп. Мындайча айтканда, бүгүнкү бийликтин негизги фишкасы деп элге мактанып аткан жалган маалыматын төгүндөп койду. Анан эмне үчүн жалган маалымат деп айтып атам да? Анан кече президент бир ушул интернет маалымат булагы аркылуу интервью таркатып жатып, маалымат таркатып жатып, ошол жерде Кумтөрдү биз алганбыз деп мындай бир конкреттүү документ көрсөтпөстөн, мисалы үчүн машинаны сатып алсак деле техпаспорттун алып барып биз өзүгө оформление кылып өткөрүп алабыз. Үй алган болсок деле документин өткөрүп алабыз, туурабы? Жада калса мындай муздаткыч сатып алсак дагы гарантиясы менен сатып алып колубузга документ берет го. Мынанча да бузулуп калса кайра оңдоп бересиң депчи. Мына ошондой документти көрсөткөндүн ордуна жанакы осурган кыз осурбаган кыздын бетин аймайт деген таризде башка маселени башка жака бурганга аракет жасады да. Эми мейли экөөнүн тирешинде экөө мындай эмне кылып тирешет, бул мага кыпындай дагы мындай кызык эмес. Бирок жок жерден мени аралаштырып элге жалган маалымат таркатып атат. Эгерде чындап эле алган болсо, бийлик Кумтөрдү алган болсо, Кумтөр биздин толук кандуу менчигибиз болгон болсо, мына элдин бардыгына алып чыгып, бизди жамандатып аткан ЛТР, КТР аркылуу документти көрсөтүп койбойбу анда? Биз мына өткөрүп алдык. Мына ол документ боюнча бул биздики деп. Көрсөтө албайт, анткени документи жок. Жөн эле элдин башын тегеретип алдап атышат. Шайлоонун алдында упай алыш үчүн өткөндө Кумтөр Сентера бул кенди иштеткенден баш тартты, бул толук биздики болду деп дагы жалган маалымат таркатышкан. Бүгүнкү күнгө чейин элдер билип билбей ошого ишенип отурушат. Бирок көп өтпөй эле бир күндөн кийин Сентера биз баш тарткан жокпуз, биз соттошобуз, акырына чейин барабыз деди. Буну бардыгыңар көрдүңөр, билдиңер. Анан өздөрү өткөрүп алгандыгы жөнүндө документ көрсөтө албаса, эмне жумуш болуп атканын Кумтөрдө айта албаса, Кумтөрдүн бүгүнкү акыбалы кандай экенин айта албаса, анан элдин баарында суроо пайда болот да, эмне болуп атат дегенчи. Мен буга чейин дагы айткам, Кумтөрдүн ичинде болуп аткан ашмалтайды, Кумтөрдөгү болуп аткан проблемаларды бүгүн эл негизги 1-2 себептен эле билбей атат. Анткени ал көмүр эмес да, мына көмүрдүн акыбалын көрдүңөр кандай экенин. Жайы менен скутерде ойноп жүрүп колу бошобой, мамлекетти кышка даярдап аптыр жетекчилер. Мына бекерчидей болуп, жайы менен, саясат менен, скутер тепкен менен алек болушту. Туурабы? Фотосессиялар менен. Эми мына эл кышка келгенде, мына кар жады, эл эми мына тоңуп суукта отурат. Анан өзүнүн башындагы чөптү көрбөй, бирөөнүн башындагы көрөт деген, өзүнүн башында төөнү көрбөй, бирөөнүн башында чөптү көрөт болуп атпайбы булардын акыбалы? Эми ушундай дагы беттирмачылык болобу? Мейли, Текебаевка жооп бергиси келип атат экен президент. Эмне өзү жооп бере албай, өзүнүн атынан жооп бере албай, өзү эле жооп бере бербей, эмне мени аралаштырат? Бул биздин шайлоонун алдында биздин рейтингке болгон сокку деп билебиз. Садыр Жапаров ошол өзүнүн берип аткан маегинде Калмаматов чуркап келип, бизге атамекенди сатып койду дегендей таризде айтып атат. Эмне президент мен саткын деп айтайын деп атабы? Биз көрүп атабыз. Бир жыл мулда эмне де убада берип, элди ишендирип президент болгондор бүгүн элди кантип сатып кеткенин. Эл карайлап калды, байкуш болуп. Эмне жерин, эмне ичерин билбей, печкага эмне жагарын билбей отурат эл. Анан ошолор бүгүн бизге айып такканга аракет жасап атат да. Ошол кече Садыр Жапаров айтып аткан маалымат 100% жалган. Андай болгон эмес, Атамекен фракциясы андай жыйын өткөргөн эмес. Эгер Садыр Жапаров ошол Атамекен фракциясы өткөргөн жыйындын протоколун көрсөтө албай турган болсо, мен президентти сотко берем. Биздин кадыр баркыбызга шек келдирди деп. Президент катын ушактын деңгээлинен бийик болуш керек. Президент деген оор басыруктуу болуш керек. Ал ошон үчүн президент.
Ал өзүнүн партияларын же болбосо өзүнүн саясатынан башканы ойлонуш керек. Мына жүргүзүп аткан саясатын карабайсыңарбы? Эмне деген саясат жүргүзүп атат? Көчөдөгү ушактын деңгээлинде саясат жүргүзүп атат. Далилдей албайт, андай фракциянын жыйыны болгон эмес. Бирок ошол эле учурда маегинде айтып кетип атып туруп, эркек болгон болсо бардыгын толук айтпайбы? Фракция, Атамекен фракциясы добуш бербей жалпысы чыгып кетип калган дейт. Ал жалган. Атамекен фракциясы жалпы чыгып кеткен эмес. Кээ бир ошол күнү келбеген Атамекен фракциясынын депутаттары добуш берген эмес. Ошол добушка коюлуп атканда эки проект коюлган. Биринчиси Садыр Жапаровдуку, экинчиси Темир Сариевдики же мамлекеттик, кыскасы бирөө Садыр Жапаровдуку болгон. Ошол Садыр Жапаровга 34 депутат добуш берген. Ошол 34 депутаттын ичинде 4 же 5 Атамекен фракциясынын депутаты да болгон. Турат Мадылбеков, Жомарт Сапарбаев, мен Бактыбек Калмаматов. Биз ошол токтомду колдогонбуз. Эмнеге? Анткени биз ишенгенбиз. Ошол токтом ишке ашып кетсе Кумтөр биздики болот дегенине. Бирок азыр кече Текебаевдин КТРде айтып аткан сөзүндө дагы жан бар. Буга жакшы маани берип, көңүл буруп, мындай маани берип коюшубуз керек. Мына ошол токтомдо, Садыр Жапаров киргизген токтомдо бизди ынандырып, ошол малда токтомду киргизди да. Ошол токтомдо жазылып турат: 1 айдын ичинде мамлекеттик ишкана түзүлүп, Кумтөр ошол мамлекеттик ишкананын ичине өтөт деп. Анысы аз келгенсип, кароолчусуна чейин, башчысына чейин ким болот экенин по фамилия жазып алышкан. Мына бүгүн Садыр Жапаровдун бийликке келгенине 1 жыл болду. 1 ай эмес, 1 жыл болду. 11 ай ашыкчасы менен болду. Кана ошол мамлекеттик ишкана түзүлгөнү? Кана ошол Кумтөр биздин баланска өтүп, биздин менчикке айланып калганы? Кана документ? Жок документ. Жөн эле. Урматтуу чалып калып атат, кечирим сурайм. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештиктерим. Хандын адилеттүүлүгү, бийликтин адилеттүүлүгү элдин калыстыгынан турат. Эгер силер калыс боло албасаңар, эгер калыс болуп силер үн кошо албай турган болсоңор, бийлик билгенин жасай берет. Ушинтип алдап күн өткөрө берет. Да канчанга чейин алданат экениңерди мен таң калып атам да. Эми ошол жерде мындай деп айтып атат. Калмаматов бизге келип дейт, Атамекен фракциясы жыйын куруп, анан ошол жыйында дейт, эмнеге ата журт алып чыгыш керек? Өзүбүз деле алып чыксак болбойбу? Деди дейт. Ушул туурабы эми ушундай болгону? Биз туура ошол учурда Садыр Жапаровдун комиссиясы, эми Садыр Жапаров дегенде бир эле Садыр Жапаров өзү жалгыз эшекте иштеп, калгандары отуруптур деп да ойлобошуңар керек. Ал комиссияда көп адамдар болгон. Жанкы жону чапса ким чапты аты калды Манаска дегенде эле ошол учурда Садыр Жапаров ошол токтомду чыгып окуп койгон үчүн эле ошол Садыр Жапаровдун токтому деп айтылып калды да. Негизинен ал жакта 10 депутаттын эмгеги болгон. Керек болсо ошол токтомду түзүш үчүн, ошол комиссиянын ишин жыйынтыгын чыгарыш үчүн биз чет мамлекеттик эксперттерди тартып, ол эксперттердин акчасын мамлекет төлөп бербей койгон. Ошондо биз депутаттар өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн акча чогултуп, ошол эксперттердин айлыгын төлөгөнбүз. Эмнеге аны айтпайт? Бардык ишти мен өзүм кылгандай деп бүгүн өзүн баатыр көрсөтүп атат. Мейли, эми болуптур. Ол күндөр өттү. Ошол токтом ошол учурда өтпөй калыптыр. Ошол учурда бийликте мес болуп калып, Садыр Жапаровдор бийликте мес болуп калып, ошол токтомду өткөрө албай калышыптыр. Болуптур. Атамекен каршылык да кылып коюптур дейли. Мына бүгүн абсолюттук хандык режимде, авторитардык режимде жашап атабыз. Өзүм билем, өтүгүмдү төргөлөм деген заманда жашап атабыз. Кой дер кожосу жок заманда жашап атабыз. 1 айда ишкана түзүлүп, Кумтөр ошого өтүш керек болчу. 11 ай ашыгы менен 12 ай өттү. Эмне түзүлдүбү, түзүлбөдүбү? Азыр ким тоскоолдук кылып атат анда? Азыр эмне ким бут тосуп атат ошого барып, ошону өткөрүп алганга? Ошол учурда ушул токтомду колдоп берсеңер эле, биз 1 айда мамлекеттин балансына алып коебуз дебедиби эле? Мейли ошол учурдагы бийликтин тоскоолдугу менен ала албаптыр. Азыр эмнеге ала албай атат? Анткени Өмүрбек Текебаев айткандай эле, ошол токтом ошол учурда кайсы бир деңгээлде өмүрү кыска болгондугун байкашкан бардыгы. Бирок элге душман болуп калбайлы деп,
Биз ошол токтомду колдогонбуз. Мына адилеттүүлүк үчүн Садыр Жапаров Бактыбек Калмаматов чыгып кеткен эмес. Ошол токтомду колдоп 34 депутаттын бири болуп добуш берген деп айтып койсо болмок да. Жок, өзүнүн маегинде бизди саткын бир мындай бузук адамдай кылып көрсөтөйүн дептир. Эми ошол жакта Текебаевга жооп берип атып, ич күйдүү болуп атат, ичи күйүп атат деп айтыптыр. Урматтуу туугандарым, биз Кумтөрдү Текебаевдин үйүнөн алып койгон жокпуз го. Биз Кумтөрдү Текебаевдин менчигин алып коюп, Текебаевдин ичи күйгөн жок го. Бул жалпы элдики да. Бул ич күйдүүлүк деген бул таптакыр орунсуз. Эми мен ушул Садыр Жапаровго кайрылат элем да. Урматтуу Садыр байке, интервьюңузда Садыр аке деп айтты дептиз. Мен сизди билесиз, аке дебейм. Сиз таластык эмессиз да. Сизди мен аба дешим мүмкүн, же болбосо байке дешим мүмкүн. Ошондуктан Садыр байке, Садыр аба. Сиз эми ошондой мындай катын ушактын деңгээлиндеги эркектердин ортосундагы майда барат сөздөрдү бүгүн чоң саясатка аралаштырып атканыңыз бул президенттин деңгээли эмес. Президент катын ушактардан, ар кандай интригалардан жогору болуш керек. Оор басырыктуу болуш керек. Көрүнгөн саясатчынын эле айтканына чуркап чыгып жооп бере бергендей, бул көчөдө калган кызмат эмес, бул президент журтаталык. Сиз бардыгыбызга эмне деп сын айтсак дагы, кандай деп сизге критика жазсак дагы, ошону чыдап көтөрө турган кызматта отурасыз бүгүн. Анан эми ошол жердеги эркектердин ортосундагы болгон сөздөрдү айтып, ушунда элге жалган маалымат таркатып, ушул жалган менен өзүңүздү саясатыңызды түздөп кетем деп атасыз. Жалган менен мамлекет башкарганга болбойт туугандарым. Жалгандын өмүрү кыска болот, ал билинип калат. Мына калп десе Калмаматов азыр чыгып айтсын дептир. Эми мен өлүп калган адам эмесмин го, көрдөн туруп келе албай калгандай. Мына биз шашылыш болсо дагы, азыр мына келип, ушул үй кийим менен болсо дагы силердин айтып аткан жалганыңарга жооп беришке тура келип атат да. Эгерде ошондой эле чындап эле ошол учурдагы сиздер менен жолугушуп жүргөндөгү сөздөрдү айтабыз десек, андан башка деле айта турган толтура сөздөр бар го. Анда ошону да ачыктабайлыбы анда? Келгиле анда сиздин кабинетиңизде мен, Камчыбек Ташиев, Өмүрбек Текебаев, төртөөбүз отуруп алып Текебаев Келдибековду кантип төрагалыктан алып түшөбүз деп талкуулаганбыз, ошону да элге ачыктап койбойлубу анда? Балким ошол ичкүйдүүлүк болуп жүрбөсүн. Эмнеге бул төрага биз эмес деген? Жигит болсоңуз анда ошол кабинетте, сиздин кабинетиңизде болгон сөздү да ачыктап коюңуз анда элге. Кантип Келдибеков төрагалыктан кеткенин, аны кимдер уюштурганын, кимдер кызыктуу тарап болгонун анда айтып коюңуз. Эгер ошол маалда Ата журт фракциясы, Ата журттун лидери деген силер, Камчыбек Кыдыршаевич экөөңүздөр Келдибековду колдоп турганда эч ким кетире алмак эмес ал кишини. Иттин өлүгү ошол сиздин кабинетиңизде отургандагы сөз болгон жерде катылган да. Өзүңөр айта албай, эми досубуз болот да кантип айтмак элек деп Текебаевди айттырбадыңар беле? Мында Кудайды карап иш кылбайсыңар, уят эмеспи? Ушундай президенттик должността туруп алып, майда барат интригаларга аралашкан президенттин кызматына туура келбейт бул. Же айта албай калат дедиңерби? Бул мындай адилетсиз бул. Мындай кылганыңар жарабайт, Кудайга да жакпайт бул кылганыңар. Мына тийишпейин десе кырчаңгыдай болуп сөйкөнөсүңөр. Айтпайын десе өзүңөр тилден suurуйсуңар. Айттыртасыңар. Кече Садыр Жапаров өзүнүн интервьюсунда мен жөнүндө айтып аткан окуя жалган. 100% жалган. Андай фракциянын чечими болгон эмес. Фракция толук бойдон жогорку кеңештин жыйынынан чыгып кеткен эмес. Жалган. Мына бүгүн ушул бийликтин тарапташтары видео таркатып атат. Эмне деген видеодо таркатып атат? Ошол учурдагы 5 фракциянын добуш берген, добуш бербегендери, анан ошол күнү сессияга катышпагандардын тизмесин чыгарып атат дагы, ошол учурдагы Ата Мекен фракциясынын добуш бербей койгондорун
кимдер добуш бербей койгондорун чыгарып атат, кимдер добуш бербей койгонун чыгарып атат, анан катышпай койгондор чыгарып атат дагы. Башка фракциялардын ошол 34 Садыр Жапаровдун токтомуна макул деп добуш бергендерди дагы чыгарып атат да, ата мекендикин чыгарбай атат. Бул эмне деген эки жүздүүлүк? Мына ушуну айтат ичкүйдүүлүк деп. Жок, ошол интервьюңузда айтып койсоңуз болмок да, урматтуу президент. Бактыбек Калмаматов башка фракциядан болсо дагы менин токтомумду колдоп, акырына чейин туруп берген, добуш берген деп. Рейтинги көтөрүлүп кетет деп атасыңар, ичиңер таарып атабы? Ал тарыхта сиз айткандай аны архивден чаңтарса чыгат ким добуш берип, ким добуш бербегени. Болуптур, ошол учурдагы добуш бергендер, бербегендер дагы болду. Мына бүгүн бийликте отурасыңар, ошол маалда добуш бергендерди, силердин токтомуңарга добуш бербей койгондорду, ошол учурдагы кумтөрдү албай койгондорду, андан кийин мөңгүлөрдү талкаланганга макул добуш бергендерди эмне кыла алдыңар? Эч нерсе кыла алган жоксуңар. Тескерисинче жалгандын артынан жалган айтып, өзүңөр саазга жетелеп кетип атасыңар. Ушу кантип болсун? Анан жөн эле бизди жаманатты кылып коюп эле, анан биз акырын отура беребиз, каткырып деп атасыңарбы? Мен тигил же бул тарапка тартайын деген оюм жок кыпындай дагы. Силер мени ошол интервьюда мени жаманатты кылып атпайсыңарбы? Анан колуңардан документ жок болгон үчүн анан кийин жок, булар ичкүйдүлүк кылып атат, булар жалганды айтып атат деп куруу сөз менен кутулуп атасыңар да, колуңарда документ болсо көрсөтүп койбой бериңер. Мына биздин документибиз бар. Кумтөр мына документтин негизинде бизге өттү. Бул биздин менчигибиз, камсанабагыла кыргызстандыктар. Эми отура берле деп көрсөтүп койсоңор, биз деле мыш болуп калабыз го. Ушундай турбайбы деп. Көрсөтө албайсыңар, документиңер жок. Кумтөрдү эмес, кара кечеде көмүрдү каза албай атасыңар, кумтөрдү жыргатмак белеңер. Ошондуктан, урматтуу президент, жана ушул президенттин тегерегиндеги жүргөн ат кошкондор катын ушактын деңгээлинен жогорураак болгула. Мамлекеттин ашмалтайын чыгарып бүттүңөр. Эми урматтуу досторум, мына кечетен бери мына мамлекеттен 1 сом урдаган, мамлекеттикке чыккынчылык келтирген, же болбосо бул коррупционер, же болбосо бул кыянаттык кылган деп эч нерсе мага таба албайт. Кудайга шүгүр, Аллахка чексиз шүгүр. Мен мамлекеттен бир бүдүр таш, бир карыш жер албаган баламын. Өмүрүмдө өлкөмө кыянатчылык кылбаган, элиме чыккынчылык кылбаган баламын. Аны мына Садыр Жапаров дагы өзү кече интервьюсунда далилдеп атат. Мен ошол токтом туура эмес болсо дагы, токтомдун келечеги жок болсо дагы, мен ошол токтомго келечекте ушул чыккынчылык баа берилип калбасын деп, мен ошол токтомду колдогон депутаттардын биримин. Керек болсо андан кийин дагы ушул Садыр Жапаровду колдоп жүргөн адамдардын биримин. Эми бүгүн Садыр Жапаровдун фейктери, жетим жүгүрүктөрү эмне деп бизди каралап атат? Садыр Жапаровдун энеси өлгөндө мен Ысык көлгө барып, Садыр Жапаров жөнүндө сүйлөгөн сөзүмдү чыгарып алып, мына Калмаматовдун 200-дүүлүгүн көргүлө дейт. Деңгээлиңер менен силердин жерге киргирлер. Уялбайсыңарбы? Ошол жерден тескерисинче сыймыктанбайсыңарбы? Эч ким колдобой калган учурда ушу Калмаматов ушул жерге чейин келип, элине дух берип, биздин Садыр абабызга дух берип, ушул жерде жанында болгон, ошол учурда сөзүн айткан деп сыймыктанбайсыңарбы? Тескерисинче силердин 200 экениңер, бетиңер бет эмес, бетон экени билинип калбадыбы? Бетиңер барбы? Силер мындай өзүңөрдөн башка дагы мындай башка тетири жагында ойлоносуңарбы? Же бүгүн эле эптеп ишиңер бүтсө болду, эртеңкисин ойлонбойсуңарбы эмне болот деп? Мен барганым чын. Ошол учурда Садыр Жапаровго колдоо көрсөткөнүм чын. Мен ошол учурда колдогонум дагы чын. Анткени мен Садыр Жапаровду ошол учурдагы Садыр Жапаров катары колдогом, азыркы Садыр Жапаров эмес. Анткени биз анын айткан сөздөрүнө ишенгенбиз.
Мына бүгүн болуптур. Мен ошол учурда барыпмын да Садыр Жапаровго колдоо көрсөтүп койгонум үчүн, ага жакшы сөзүмдү айтып койгонум үчүн бүгүн 200 болуп атат экен. Мына бүгүн силердин Садыр Жапаровуңар, президентиңер Шайылдабекова жөнүндө сүйлөп атып, мен деле ушул кишини жаман көрөт элем. Азыр эми жакшы көрүп калып, өзүм чакырып келип, Борбордук шайлоо комиссиясына койдуртуп, анан төрайымы кылды. Мына 200-лүк. Мына 200 адам издеп аттыңар беле ким экенин? Мына мен силерге таап бердим 200 адам ким экенин. Садыр Жапаров мурда айтканынан кайтып, азыр башканы айтса бола берет. А башкаларга болбойбу? Биз адилеттүүлүгүн эле айтып атабыз, туугандарым, силер ошону түшүнүшүңөр керек. Мына эми колуңардан келгенин кылып алгыла. Эмне кылабыз дейсиңер? Мына улуттук коопсуздук кызматыңарды салгыла артыбыздан, милицияларыңарды салгыла, каалаганыңарды кылгыла эми. Адилеттүүлүк өлгөн жерде акыйкат ыйлап турат дейт. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандык мекендештерим, биздей мамлекет үчүн жаным берем деген балдарды колдоп албайсыңарбы? Бизди күйгүзбөй, колубузга бутубузга бут болуп, бизди ошол жака жеткизип койбойсуңарбы бийликке? Биз көрсөтөлү кимдин эмне ботко чалып атканын. Силер уга турган толгон токой чындыктар бар. Бүгүн мына чимкириктер айта албай аткан. Эми ушунча болду. Мен дагы бир нерсеге токтолуп коеюн. Адилеттүүлүк бул айтылыш керек да. Анан эми бүгүн мынаке ошол Садыр Жапаровдун кечээки берген интервьюсу боюнча мени бир тараптан жамандап атат, Текебаевди бир тараптан жамандап атат. Туугандарым, мага демектен Текебаевди бышырып жегиле, кууруп жегиле. Бирок анын айтып аткан сөзү 1000% чын. Кумтөрдү өткөрүп алган жокпуз. Кумтөрдү өткөрүп ала албай атабыз. Ашмалтайын чыгарып атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин силер, мен, карапайым эл эмес, жогорку кеңеш отчетун ала албай атат. Эмне кылып атканын билбей атат. Эгерде ошол кумтөрдагы көмүркени болуп калып, азыр мына кыш келгендей болуп, азыр от жакканга нени жакканды билбей калганыңарда кумтөрдөгү ашмалтайды да билмексиңер. Мына кара кеченин ашмалтайын көрдүңөр эмне кылып коюшту. Жайы менен көмүр ташыбай, тезек эшек такалап жүрдүбү булар? Жайы менен көмүр ташыбай, эмне жумуш жасап атты мамлекет? Биз энергетикалык кризиске кептелип калганыбызга көп болгон. Бирок мондой акыбалга түшө элек болчубуз да. Анткени шалакылык кетирип койду бийлик. Шалакылык боюнча жоопко тартканга мыйзам бар. Шалакылык кетиргендиги үчүн бийлик жоопко тартылыш керек. Кимди тартасыңар? Садыр Жапаровдубу? Өкмөттүн бүгүн президент, өкмөттүн да башчысы да. Кимди кантартасыңар Садыр Жапаровду? Улуттук коопсуздук кызматы аркылуубу? Өзүнө баш ийген. Же МВД аркылуу тартасыңарбы? Өзүнө баш ийген. Же прокуратура аркылуу жоопко тартасыңарбы? Өзүнө баш ийген. Кантип жоопко тартасыңар? Шалакылык кылып койду мына бийлик. Кимди жоопко тартасыңар эми? Тарта албайсыңар эч кимди. Мына бир колго бийлик чогулуп калгандын акыбалы ушундай болот. Бир адамдын акылына жараша мамлекетти башкарганда ушундай болот. Мына бийликтин бардыгын бир адамдын колуна өткөрүп берип койсок эле жыргап кетебиз, гүлдөп кетебиз дедиңер. Өткөрүп да берип койдук, 1 жыл болду. Эмнеде жыргап кеттиңер? Элементарный көмүрдү ташый алышпай атат. Көмүрдү элементарный. Мына эми кече маалымат чыкты. Коммерсант деген сайтка чыкты. Казакстандан көмүр ташып келет экен, 4800 сомдон Бишкекте сатылат экен. Кудай туа кылдым. Кыргызстандын көмүр чыкпаган региону жок. Эмнеге биз көмүрдү Казакстандан сатып алышыбыз керек? Ушул бийликтин кетирип койгон шалакылык үчүнбү? Ал эмне деген акча мамлекетке чыгып кетип атат? Мен Кыргызстан боюнча кыдырып жүрүп айттым. Көмүрдү Кыргызстандан башка мамлекеттен сатып алганга тыюу салышыбыз керек деп. Мына нарындыктар, урматтуу нарындык туугандарым. Эмнеге көмүрдү кара кечеден эмес Казакстандан сатып алыш керек мамлекет? Эмнеге Кызыл Кыядан эмес? Эмнеге Кадамжайдан эмес? Эмнеге Алайдан эмес? Эмнеге Таш көмүрдөн эмес? Жок, эч нерсе даярдалбаганда. Бүгүн өлкөнүн түштүк тарабына да кара кечеден көмүр ташып атабыз деп кече Кыргыз көмүрдүн маалымат кызматы айтып атат. Эмнеге?
Анткени бийлик туура эмес саясат жүргүзгөндүн айынан жеке коммерсанттардын заложниги болуп калды, барымтасында калып калды. Көмүр казган карьерлер саботаж жасап атат. Мына ушул Өмүрбек Чиркешевич 2014 же 2013 жылы болсо керек. Ушу саботаж боюнча бир мыйзам киргизип өтпөй калган да. Эгерде мамлекетке каршы саботаж жасага турган болсо 5 жылдан 10 жылга чейин ошол тарап камалыш керек дегенчи. Азыр ушул саботаж жасап аткан коммерсанттарга мамлекет эмне чара колдонот? Колдоно албайт. Туугандар, калыс болгула, адилеттүү болгула. Силер эртең 28 ноябрда Азаттык партиясын, анын ичинде номер 7 мени шайлагыла. Мен жогорку кеңешке келгенде силерге көрсөтүп берейин эмне болуп атканын мамлекетте. Башка саясатчылардын тили чулдурап калды, айта албай эч нерсени. Мына мен айтып берем келгенде микрофондон эмне болуп атканын мамлекетте. Уккуңар келеби? Чындыкты көргүңөр келеби? Ошол жерде үнүңөр жаңырып турсун дейсиңерби? Мына мени шайлагыла Азаттык партиясын, анын ичинде номер 7 мени шайлагыла. Мен силерге бардык нерсени ачыгын ачык, чачыгын чачыктай көрсөтүп берем. Ошондо түшүнөсүңөр мамлекеттин акыбалы кайсыл жерге келип кептелип калганын. Биз кандай чоң кризиске баратат экенибизди түшүнөсүңөр. Урматтуу жердештерим, урматтуу мекендештерим, мына бүгүн Садыр Жапаров башчылык кылган коопсуздук кеңешинин жыйыны өттү. Бул театралдаштырылган саясий шоу. Шайлоого 2 күн калганда өткөрүлүп атышынын өзү буга далил. Дыйкандардын отун энергетикага болгон маселелерди, кышка даярдыктарды кыштын күнү ошол жерде талкуулап аткандын өзү бул саясий шоу экенин далили. Мына Собезде отуруп алып бүгүн эмне деп атышат? Мына 50 тыйынга түшүрүп койгула дейт. Бул подкуп. Бул шайлоого карата бул үгүт иши. Өздөрүнүн партияларына добуш алганга бул подкуп. Түшүнүп атасыңарбы? Урматтуу жердештерим, кайсыл мамлекетте кыш келгенде кышка даярдыкты талкуулайт? Кышка даярдыкты жайында же жазында талкуулайт. А биздикилер азыр талкуулап атат. Эмне чыгат эми талкуулагандан? Талкуулап эмне кылды? Кимди камап, кимди түрмөгө кесип жиберишти? Жөн эле выговор берип койду. Выговорду эмне кылайлы биз? Көмүргө кошуп отко жагайлы эми? Өткөн иш өттү, кеткен иш кетти эми. Анан ушинтип былгытып коюп туруп анан выговор берип коюп отура беребизби? Токтогулдун агрегаты боюнча ал агрегат ишке кирбейт, министр алдап атат. Ошол тетик Кытайдан келбей аткан элдин баары bundan мурда эле билчи, жарым жыл мурда. А министр алдап аткан, жок, биз ушул агрегатты декабрда киргизебиз деп. Билесиңерби, эгер бул агрегат ишке кирбей калса эмне болот экенин? Эртең январь-февраль айларында светти өчүрүшкө мажбур болот мамлекет. Эл свети жок калганга дуушар болот. Анан ошондо иштен айда беребиз дагы, мына биз буну иштен айда бердик, эми свети жок, чыдай бергиле деп айтып коеюн деп атат да бийликчилерге. Мына шайлоого 2 күн калганда чоң сахналаштырылган саясий шоу кылып, коопсуздук кеңешин өткөрүп алып, элден упай топтоп атышат. Ушул кантип болсун? Ушинтип кантип мамлекетти башкарсын? Мамлекетти жалган менен башкара албайсыңар. Мени ууп койгула бир жолу. Мамлекетти жалган менен башкаранга болбойт. Андан көрө колуңардан келбей аткан болсо, келбей атат эле деп, өзүңөрдү да кыйнабай, элди да кыйнабай, акырын кетип калгыла да. 1 жыл деген бул эмне деген чоң убакыт? 1 жыл деген реформаны 10 жолу жасаса болгонго жете турган убакыт. 1 жыл деген, бул 365 күн. Эмне реформа жасадык? Эч нерсе реформа жасаган жокпуз. Керек болсо, Жээнбековдун маалындагыдай деңгээлде кармап тура алган жокпуз. Андан да хуже жерге түшүрүп койдук. Эшикте көрүп атасыңар кымбатчылыкты, жашаганга невозможно болуп калды эшикте. Жашаганга, адамдар мындай кыйналып калды, адамдар жүдөп калды уже. Эмне кыларын билбей, айламалын таппай калды. Көмүр алайын десе, акча жок.
Свет жагайын десе, светке лимит киргизилген. Эч нерсеге мындай мүмкүнчүлүк бербей атат мамлекет. Анан отуруп алып туруп, кылган иштери бекерчи адамдай болуп туруп, саясатчыларды бири-бирине кайраштырмай, катын ушактын деңгээлине түшүп алып, ушак таркатмай. Уят эмеспи? Уят, мынтип мамлекет башкарбайт туугандарым. Урматтуу достор, эми эч ушу сүйлөбөйүн деген мен мындай эч нерсе айтпай эле коеюн деген ушу бийлик жөнүндө. Эмнеге? Азыр ушундай заманга келдик туугандарым. Чындыкты айткан адам бузук адам болуп калды. Адилеттүүлүктү айткан адам көрө албас адам болуп калды. Бийликти сындап койгон адам чыккынчы адам болуп калды да. Ушул кантип болсун туугандарым? Силер калыс болбосоңор, кантип силер үчүн уулдарыңар, бизге окшогон балдарыңар басат? Ошон үчүн бардык саясатчылар силерди эмес, өздөрүнүн кет башын тандап коюп атат да. Силердин үнүңөрдү айтам деген балдар, силердин талабыңарды айтам деген балдардын жарымы түрмөдө отурат азыр. Бирөөбүз чыгып, туура эмес болду деп койбой атпайлыбы? Ошондуктан урматтуу жердештерим, урматтуу мекендештерим, кимди шайласаңар ошону шайлагыла. Бирок адилеттүү болгулачы, калыс болгулачы, бийликтин тең салмактуулугун камсыздаганга жардамдашып койгулачы. Көрүп атасыңарбы, кандай акыбалга келип калдык? Бир нерсе деп эле бийликке сын айтсаң баса калып атат. Алып барып камап атат. Куугунтуктап атат. Жаңкы Текебаев айткандай, согнутым, полусогнутым в положении мындай кол чаап аласыңар деди го, ошого эле мындай аз эле калып атабыз. Мына шайлоого врачтарды катышпайсыңар, мугалимдерди катышпайсыңар, мамлекетте иштегендер катышпайсыңар деп, жолугушууларга да келбей атат. Биздин айылдарда диплому бар, жогорку билимдүү, акыл эстүү деген адамдар ошо врач, мугалимдер эле өзү. Анан ошолор эч кимди укпай туруп кантип добуш берет? Административдик ресурсту биз токтотуп койдук деп туруп анан административдин туу чокусунда турган президент өзү бир Текебаевди жамандап, бир Калмаматовду жамандап, бир Мадумаровду жамандап, бир Бекешевди жамандап отурган болсо, биз каяка арызданайлы? Айтсаңар, прокуроргобу? Прокурор президентке баш ийет. Улуттук коопсуздук кызматынабы? Камчыбек Ташиев дагы президентке баш ийет. Улан Ниязбековго арызданайлыбы? МВДга. Ал дагы президентке баш ийет. Кимге арызданайлы? Арызыбызды кимге айтайлы? Элим, кагылайын элим, арызыбызды кимге айтайлы? Ким ушуну азыр адилеттүү чечип берип, мына ушул президент административдик ресурсту колдонуп аткан үчүн ким жаза берет? Айтсаңар, кимге арызданайлы? Бул административдик ресурсту колдонгон эмне анда? Президент башы менен шайлоого аралашып атат. Камчыбек Кыдыршаевич болсо, ар бир саясатчынын айткан сөзүнө жооп берип, мына шайлоо бүтсө эле сени камайм деп саясатчылардын шайлоосуна тоскоолдук жасап атат. Кимге арызданайлы? Кимге? Силерден башка арыздана турган эч кимибиз калган жок. Кимге арызданып, кимге барып арманыбызды айтайлы? Бизге адилеттүүлүк кылат, биздин ортобузга теңдикти орнотуп берет. Biz barıp arızdansak çeçip beret деген Садыр Жапаров президент өзү административдик ресурстун башында туруп бизди согуп атса, биз кимге арызданайлы? Күйбөгөн жерин күл болуп атпайбы? Ушул кантип шайлоо болсун? Мен шайлоону адилеттүү өткөрүп берем, таза өткөрүп берем деген сөзү сөз эмес эле, жөн эле жел болуп калбадыбы? Шайлоого түздөн түз президент өзү катышып атпайбы туугандарым? Чуркап барып көмүрдү 3000 сомго түшүрө коет. Ал элге кылган жакшылык деп эсептелбейт ал. Ал өзүнүн кетирип алган кемчилиги үчүн, мындайча айтканда, өзүнүн тили менен айтканда касагын жууп атат. Жайы менен чардап жүрүп, кышка даярданбай калып, элди тоңдуруп койгондугу үчүн өзүнүн касагын жууду ошол күнү барып туруп. Көмүрдү жайында предоплата берип койгондо, ал казылып, мына урматтуу туугандарым, мына көмүр жөнүндөчү бир нерсени билип алышыңар керек да. Көмүр ташылып келип аткан азыр кара кечедеги карьер
Бул бирөөнүн менчиги эмес, бул мамлекеттин менчик ишканасы ошентип токтоп калды. Булар кадр саясатындагы оюнун бүткүчөктү, булардын көмүрү казылбай калды. Көрүп атасыңарбы, коррупциялык схемалар эмне деген тоскоолдуктарды жаратып атканын бизге. Анан өздөрүнүн кемчилигинен өздөрүнө упай жасап атканга жол болсун. Я Куда тууба кылдым. Өздөрү кетирип койгон кемчиликтен көмүр 6 сомго чыгып кетсе, анан ошону 3 сомго түшүрүп коюп туруп элден добуш талап кылып, мындай добуш үмүт этип атышпайбы? Туурабы? Именно ушул шайлоонун алдында жыл массивтерге барып алып туруп, жанкы мыйзамсыз басып алган жерлерди мыйзамдаштырып берем деп, өздөрүнө упай топтоп атпайбы? Мен буну шайлоого аралашып кетти деп эсептейм. Акыл эси соо. Мындай тунук ой жүгүртүп алган адамдардын баары эле ошентип баалап атат. Президент шайлоого аралашып атат уже деп, бийлик ишип атат деп. Анткени шайлоого кетип аткан партиялар кимдики экенин баарыңар жакшы билесиңер. Кайсы партиянын ким кожоюл экенин. Ушундай алдаганды токтотпойлубу? Ушу бийликтин башында туруп алып алдаганды токтотпойлубу? Элдин мээсин тегереткенди токтотпойлубу? Мына эми ушу силер, мына силер, калың эл, бийлик силердики. Бийликтин ээси жалгыз, жападан жалгыз эл. Мына мен ушу бийликтин ээси силерге арызданып атам. Садыр Жапаров биздин кадыр баркыбызга шек келдирип, шайлоого катышып аткан Калмаматовду, Текебаевди, Мадумаровду, Дастан Бекешевди беделине сокку уруп атат. Өзү Кыргызстанда административдик ресурстун эң чоң чокусу Садыр Жапаров болуп эсептелет. Анткени андан бийик эч ким жок. Андан кийин Кудай Садыр Жапаров туура эмес кылып атат деп жерге түшүп айта албайт. Түшүнүп атасыңарбы? Эң бийик чокусу Садыр Жапаров. Президент. Анткени бүгүн өкмөттүн башчысы дагы президент өзү. Ошондо административдик ресурстун эң чоң атаманы Садыр Жапаров. Ошол адам бүгүн шайлоого катышып, административдик ресурсту колдонуп, бизди согуп атат. Мен буну административдик ресурс колдонулуп атат деп эсептейм. Бирок мен административдик ресурсту колдонуп атат деп бирөөгө азыр арызданышым керек. Кимге? Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке арызданайынбы? Ал өзү чыгып алып баарыбызды согуп атпайбы? Ал президентке баш ийет. Президентке карата бир чечим чыгара алабы? Ички иштер министрлиги, МВД. Улан Ниязбековго арызданайынбы? Ал дагы Садыр Жапаровго баш ийет. Курманбек Зулушевго, Курманкул Зулушевго, башкы прокурорго арызданайынбы? Ал дагы президентке баш ийет. Шайылдабековго арызданайынбы? Ал Садыр Жапаровдун эң жакшы көргөн кадр экен. Кимге арызданайын? Кантип чечейин ушул адилетсиздикти мен азыр кантип чечейин? Чечүүнүн жолу бирөө гана. Бирөө гана. Номер 10-чу Азаттык партиясын шайлагыла, анын ичинде номер 7-чи Калмаматовду мени шайлагыла. Силер бизди бийликке жеткизгиле, биз силердин үнүңөр болобуз. Ошол жерден мамлекеттин ичинде жүрүп аткан ашмалтайдын баарын көрсөтүп беребиз. Мына чындыкты уккуңар келеби? Эмне болуп атканын билгиңер келеби? Мына мен силерге кепилдик берем. Мен айтып берем ошол жерге барып бардыкты. Силер дейле мен дагы мунол жерден тойдум мамлекеттеги башалмандыктан. Мунол жерден тойдум уже. Жашаганга невозможно болуп калды эшикте. Невозможно. Маршруткага чыксаң кымбат, базарга барсаң кымбат, бензин куйсаң кымбат, кийим алсаң кымбат. Бирөө жар бул мамлекетте бирөө жарым барбы элдин камын ойлой турган? Жөн эле элди таштап койду көчөгө. Мен билген жашоомду жашай бергиле деп. Ушугантип болсун туугандарым. Адилеттүүлүккө чакырам, калыстыкка чакырам баарыңарды. Мына эми жанкы фейктер, бизди жамандап жазгандар, каалаганыңарды жазып, кааласаңар үйүңөргө менин сүрөтүмү чыгарып, астында дагы бир каалаган сөзүңөрдү жазып илип алгыла. Ошо мындай күндө уйкуңар бузулуп кетпесин. Ошону карап отургула. Ушу силерге окшогон фейктер, силерге окшогон акмактар бардык бийликтин түбүнө жеткен. Бардык бийликти автопилотко силерге окшогон акмактар түшүргөн. Азырда отуруп алып мына ал жакта оозуңарга келгендерди оттоп атасыңар. Чындык ачуу болот. Чындыкты
көтөрө алган адам гана уга алат. Көтөрө албагандар чычалайт. Дагы сүйлөдүм, дагы балеге калдым. Эми тепкилеп жата бергиле. Урматтуу түз эфирдин көрүүчүлөрү, баарыңыздарды 28 ноябрда шайлоодо активдүү болууга чакырам. Колуңардан келсе, бийликчил партияга добуш бербегиле. Аны Садыр Жапаров өзү да айткан. Менин тиешем бар деп аткан партияларга добуш бербегиле деп, добуш бербегиле. Ошондо адилеттүү болот. Оппозициялык, чындыкты айта ала турган адамдарды колдогула. Эми, урматтуу туугандарым, bunday bildirүүдөн кийин ар кандай куугунтук башталат. Мен силерди калыс болууга чакырам. Эгерде бийлик тарабынан куугунтук болуп, биз кысымга алынсак, бизге үнүбүзгө үн кошуп, бизди колдоп коюуга чакырам. Биз бул чындыкты бардык бийликтин тушунда президенттер өз күчүндө болуп турганда айтканбыз. Биз биринен да артынан айтып кеткенден кийин артынан айткан эмеспиз. Өз учурунда менин агам Сооронбай Шарипович, мен Каракулжадан болом. Ал да Каракулжадан болот. Экөөбүз урулаш тууган болуп кетебиз, Тасма Теңизбай. Ал Теңизбай, мен Тасма болом да. Тасма Теңизбай бир тууган деп коет Каракулжада. Ага карабастан мен Садыр Жапаровду колдогом. Ошол өзүмдүн агамдын бийлигине дагы каршылык көрсөткөм. Ошол биз көрсөткөн каршылыктын арты менен бүгүн Садыр Жапаров бийликте отурат. Эгер унтелек болгон болсо. Ошондуктан адилеттүү болууга чакырам, урматтуу элим. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө аманчылыкта көрүшөлү. Анан мына кече КТРда мен бир азыркы бийлик Өзбекстан менен чек ара тактап атканда бир туура эмес протоколго кол коюп койгон да. Ошол протокол боюнча мен КТРда айтканмын. Азыр кайсы протокол, эмне болгон протокол, жөн эле айта бересиңерби деп бизди тепкилеп аткандар болуп атат. Биз шайлоодон кийин 30 же 31 ноябрь күнү 30 ноябрь күнү жалпы Кыргыз элине маалымат жыйынын өткөрөбүз. Буюрса ошол жерде эмне болгон протокол экенин, эмне үчүн ал улуттун кызыкчылыгына каршы келет, эмнеге ал биздин кызыкчылыкка каршы болуп калган, бардыгын мен түшүндүрүп берем. Бул Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын тактап аткандагы протокол жөнүндө, тагыраак айтканда Кемпирабад менен Орто Токой суу сактагычтары жөнүндө болот. Ошондуктан баса мен бир нерсени унутуп калыпмын, азыр ушул жерден дагы айтып коюшум керек да, адилеттүүлүк үчүн айтылып кое турган сөз да, урматтуу жердештерим. Бүгүн бийликте отургандар Адахам Кимсанбаевдин кадыр баркын түшүрүш үчүн, партиясына мындай тымызын бут тосуш үчүн ошол Баткендеги протоколду бетке тутуп алып, ушул Баткендеги протоколдун айынан чек ара чечилбей атат деп президентибиз өзү дагы айтып жиберген да. Ал протокол эмне болгон протокол? Ал ошол учурдагы өкмөт башчы Чудиновдардын жасап бүтүп, бар жокту кылып, кылжып менен бууп койгондон кийин мамлекеттин катчысы катары гана Мадумаров барып ошол протоколго кол койгон. Ал комиссиянын төрагасы дагы эмес, чек араны аныктай турган дагы киши эмес да. Бирок ал протоколго Мадумаров кол койгон. Ол эмне болгон протокол да? 275 метр жөнүндө сөз болуп атат. 275 метр жер боюнча протоколго Мадумаровду кол коюп койгонсуңар, камагыла, ал чыккынчы, ал саткын деп бүгүн күнгө чейин сөз болуп атат. Бир дагы саясатчы, бир дагы акыл эси бар адам чыгып, бул туура эмес деп айтып койгонго жарабады. Бул мени өкүндүрөт. Баарыбызга добуш керек, туугандар. Баарыбыз депутат болгубуз келет да. Бирок депутат болуума, Адахам Мадумаровга болушуп койсо, менин депутат болуума зыяны тийип калат деген бул көрпенделик да, туугандар. Ошондуктан мына ушундай кырдаалда аш жүзүңдү гүлчатай деген саясат ушул кырдаалда. Саясатчылардын ким экени ушундайда билинет. Добуш үчүн эле саясатчыбы, же адилеттүүлүк үчүн саясатчыбы дегенчи. Эми ошол 275 метр жерди сен туура эмес протоколго кол коюп койдуң. Атыш керек, өлтүрүш керек, кууп чыгыш керек, үйүн өрттөш керек. Эмне деген гана сөздөр айтылбай атат да. Мен ушуну адилеттүүлүк үчүн айтып коеюн деп атам да.
275 метр жөнүндөгү сөз болуп атат. Ал эми Өзбекстан менен Кыргызстандын чегарасы такталып атканда, ошол учурдагы чегараларды тактоо комиссиясынын төрагасы Камчыбек Ташиев, президент Садыр Жапаров Өзбекстанга барып келгенден кийин, билесиңер кандай барып келген? Ухмуш сыйлап, ухмуш бир көкөлөткөн биздин президентибиздичи. Анан ошодон кийин президент Кыргызстанга учуп келгенден кийин Камчыбек Ташиев ошол жердеги протоколго кол коюп койгон. Кыргызстан менен Өзбекстандын чегарасына байланыштуу протоколго кол коюп койгон. Ал эмне болгон протокол? Ал Кемпир-Абад жана Орто Токай суу сактагычтарын Өзбекстанга өткөрүп берүү жөнүндөгү протокол. Туугандарым, Кемпир-Абад бул 5731 гектар жөнүндө сөз болуп атат. 5731 метр жер, Кемпир-Абадтын жеринин асты 5735 гектар жер. Түшүнүп атасыңарбы? Эми мына калькуляторуңарды алып туруп эсептеп көргүлө. Эсептеп көргүлө. Мынаке. 200 Мына Мадымаров кол койду деп аткан протоколдун жердин көлөмү 275 метр эле. Азыркы бийлик кол коюп койгон протоколдун көлөмү 5735 гектар жер. Эгер силердин логикаңар менен ала турган болсок, Адахамды асып өлтүрүш керек, ушул 275 метр жерди берип койгон үчүн Мадымаровду асып өлтүрүш керек, ал чыккынчы, ал мамлекеттин душманы деген логика менен айтып аткан болсоңор, анда 5731 гектар жерге кол коюп койгон адамдар жөнүндө эмне дешибиз керек анда? Адилеттүү болсоңор, муну да жазып койгула, айтып койгула. Сталиндин малы болгондо атылып кетмек мындай адамдар. Уят эмеспи? 275 метр жерге мамлекеттик чегараны тактоого, мындай териштирүүгө тиешеси жок адам барып кол коюп койсо, биз Мадымаров чыккынчы деп атабыз. Тиешеси бар мамлекеттик чегараларды тактоо комиссиясынын төрагасы 5731 гектар жерге кол коюп койсо унчукпайсыңарбы? Доконсалар. Фейктер. Эмне деп айтайын деп атасыз? Эмне деп жазасыңар? Жазаласыңарбы? Бүгүн бийликти дагы чыккынчы атыш керек, сатыш керек, чаап кетиш керек, үйүн өрттөш керек деп айта аласыңарбы? Мен бир эле Кемпир-Абадтын эле жерин айттым, Орто Токойдун жерин айткан жокмун. Бул маселе кантип токтоп калды? Эми ушунча болду, мен ушуну мындай кыскача айтып коеюн. Адахам Мадымаров ошол маалда мамлекеттик катчы кызматты ээлеп турган болот. Анан ага чейин эле ошол учурдагы Бакиевдин өкмөт башчысы Чудинов барып, териштирип, такташтырып, бардык документтерди түзүп койгон болот. Анан ошол учурдагы Баткендеги оор кырдаалды эске алып туруп, чегарага тиешеси жок эле, эч кандай мамилеси жок эле Адахам Кимсанбаевич ошолго кол коюп туруп, маселенин оңой жолун чечейин дейт. Бирок протокол качан күчүнө кирет? Протокол жогорку кеңештен ратификация болгондон кийин гана күчүнө кирет. Ал протокол жогорку кеңештен ратификация болгон эмес да. Ал протоколдун юридикалык күчү жок да. Бирок бүгүнкү бийлик ошол протоколдун айынан чегара чечилбей атат десе, биз элдер, кыргызстандыктар Адахам агайды жаманатты кылабыз деп бардыгыбыз жапырт ошол протоколду айта берип, ол протоколдун юридикалык маанисине каралганда моралдык маанисин жогорулатып койбодукпу? Бийлик Адахам Мадымаровдун артын ачам деп өзүнүн башка жагын ачып албадыбы? Мына көрдүңөрбү? Биз бирөөгө жамандык кылабыз деп, бирөөгө көр казабыз деп, бирөөгө оор казабыз деп, өзүбүзгө оор казып алган заманда жашап атабыз да. Анан ошол мына ошондо Мадымаровду
275 метр, 275 метр, бұл 1000 дағы емес. 275 метрді протоколға қол қойып қойдың деп бүгін күнәлап атабыз. Бирок ал ратификациядан өтпөгөн протокол, ратификациядан өткөн эмес. Бұл кийин биз жогорку кеңешке депутат болуп келгенде дагы аракет болгон ошол протоколду өткөрүп үргенге. Бирок биздин Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исакович ошол маалда коргоо комитетинин башчысы болчу каршы пикир киргизип, жогорку кеңештин жалпы жыйынына киргизбей токтотуп койгон. Исмаил Исаковичтин бул эрдигин да айтып коюшубуз керек. Бул биринчи эрдик Исмаил Исаковичтин. Баарыңар эле карып калган, не кыласыңар, пенсионерди алып алсыңар дейсиңер. Мына ушундайда акыл айтканга керек киши керек. Ошондой баягы өлкөнүн артын, тагдырын, тарыхын билген адамдар керек болот экен ушундайда. Ошон үчүн бул адамдардан айлансак болот экен да. Эгерде ушул билбей калганда ушул протокол ратификациядан өтүп кетмек жогорку кеңеште. Эми кийин азыркы келген бийлик мына протоколду Кемпироват менен Орто Токойдун протоколуна кол коюп алышкан. Ал кантип токтоп калды? Аны дагы Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исакович токтотуп калды. Бул мамлекетке кыянат саясат болуп калат. Мамлекеттин кызыкчылыгына, улуттун кызыкчылыгына каршы келген протокол болуп калды деп токтотуп калган. Бирок бул дагы ратификациядан өтө элек. Эгерде азыр жогорку кеңешке кайрадагы азыркы дөдөйлөр келе турган болсо, чимкириктер. Мынол документ Кемпироват, Орто Токой деген протоколдор жөн эле, шыр эле, каршылыгы жок эле ратификация болуп кетет. Жөн эле. Анткени булар кайсы айтканды билбейт. Туугандарым. Ошондуктан бирок мына бүгүн Совбез өттү. Улуттук коопсуздук кеңеши өттү да. Коопсуздук кеңешинде мындай мамлекеттин коопсуздугуна байланыштуу маселелер каралат да. Мына ошол жерден мен өткөндө КТРдеги теледебаттан азыркы бийликтен сурангам. Ошол протокол Кемпироват боюнча, Орто Токой боюнча Өзбекстан менен кол коюлган протокол кайсы даражада деп. Статусу кандай деп. Ал бир жерде акырын сүрсүп отуруп эртең жогорку кеңештин 7 чакырылышына ратификацияга келип калбайбы деп. Ошондуктан урматтуу жердештерим, урматтуу мекендештерим, силерди мен калыс болууга, адилет болууга чакырам. Ал мына протокол боюнча эмне болгондору боюнча Өзбекстандын чегаралары, Өзбекстан менен Кыргызстандын чегарасын тактап атканда маселе кандай болгону боюнча, бул эмнеге мамлекетке каршы келет, эмнеге биз буга жол бербешибиз боюнча мен шайлоодон кийин буюрса, ушул 30 ушул кийинки жума буюрса, мен чоң бир маалымат жыйынын берем. Ошол жерден кенен айтып берем. Урматтуу эфирдин көрүүчүлөрү, баарыңарга үй бүлөлүк бакыт каалайм, жакын келечек каалайм. Мен мына үй кийим менен отурам, мындай силерден тереңден терең кечирим сурайм, чоңдон чоң кечирим сурайм. Ошондуктан бүгүнкү бийликтин таркатып аткан жалган маалыматтарына ишенбөөгө чакырам. Президентти катын ушактын деңгээлинен жогору болууга чакырам. Ар кандай интригалардан жогору болууга чакырам. Оор басырыктуу болууга чакырам. Партиялардын баарына, талапкерлерге анын ичинде чын жүрөгүмдөн ийгилик каалайм. Буюрса, бул мамлекетти баарын башынан курабыз. Көрүшкөнчө достор, аман тургула.